Жалал Абадтын жаштарына мен болбосо манда ким аталышындагы мотивациялык кеңештер берилди. Барпы драма театрында ар тараптуу ийгиликке жеткен ишкерлер жаштар менен жолугуп, аларга кеп кеңештерин берди. Мында келгендер ийгиликтүү адамдар менен жолугуп, алардын тажрыйбасын үйрөнүү, жакшы натыйжа берет дешет. Бул сыяктуу жолугушууларды жандантуу керек деген пикирде. Биз азыр кичинебиз деп өзү сезебиз, бирок азыр кичинеден баштап чоң ийгиликке кадамдасак, анда эмесе биз ийгиликке жете алабыз. Баардык нерсе кичинеден башталат. Бизге көбүнчө ушундай спикерлер келип, бизге маалымат беришет. Биз бул маалыматты кабыл алып, кандай алдыга умтулсак болот, кайсы иш-чараларды иштеп чыгарсак болот, кантип аны туура кылсак болот деген ойдо калабыз. Спикерлер көп келип турса жакшы болот эле. Анткени көп маалымат алуу бул ийгиликке кадам салуу сыяктуу болуп саналат. Биз канчалык маалымат алсак, биз ошончолук ошону практика жүзүндө аткара алабыз деп эсептейм. Иш-чара эл аралык толеранттуулук үчүн фонду жана Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган. Максаты жаштарга туура жол көрсөтүү жана дем күч берүү. Биз билгендей, биз алып чыккан көйгөй болуп, бул жаштар коомдогу ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү билбөөсү болуп саналат экен да. Ошонун негизинде анан бул мотивациялык жолугушууну уюштуруп жатабыз. Ал эми мындан кийинки ушул бул иш-чарабыз экинчи иш-чара болуп саналат. Анын негизинде ушу мотивациялык жолугушуу уюштурдук. Бирок интеллектуалдар элден анча кыдырбай атат, акырын башталып атат. Ошого бул акыл айтып, бул телевизордон түз эфирден кыла турган нерсе эмес, же болсо ателе кыла турган нерсе эмес. Жаштар менен баарлашалы, сүйлөшөлү. Жаштарда талап бар, суустап турат. Эгерде ушул талап болгондо берип калбасак, жаштар башка бирөөлөрдүн колуна өтүп кетет. Азыр эми жаштар талашкандар көп да, кара дүйнө бар, кылмыш дүйнөсү бар, адепсиздер бар, башка өлкөлөрдүн идеологиясы иштеп атат. Ошон үчүн өзүбүз жаштарды кызганалы, аларга талим тарбияны берели, анткени бул биздин келечегибиз, биздин бактыбыз, урматыбыз. Бул жылы Жалал Абадтын жаштарына жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Алгач жаштарга мотивациялык кеңештер берилсе, андан соң Жалал Абадта алгач ирет ачылган бизнес мектебинин ачылышы болуп өттү. Аталган жайда балдарды 7 жаштан баштап кабыл алып, ар тараптуу билим алууга болот. Келгендер өзү каалаган багытта билим алып, келечекке даярдык көрө баштайт. Кыргызстандык келечек лидерлеринин коомдук мектебинде заманбап шарттар түзүлүп, 5 тилде менталдык арифметиканы, чыгармачылык курстарды үйрөтүүнү колго алган. Санариптик технологиялар, IT технологиялар. Анткени мына азыр Кыргызстан цифраларга өтүп атат, санарипке. А көп жерлерде ошону түшүнбөгөн адамдар да көп. Бирок жаштарыбыз ушуну үйрөнөйүн деген көзү төр. Ошол санариптик технологияларды ишке ашыралы деп жерлерде ушул мектеп борборлорун ачып атабыз, филиалдарын ачып атабыз. Эске сала кетсек, быйыл Жалал Абад шаарында жаштарды колдоо иретинде түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, татыктуу билим алууга шарттар түзүлүүдө. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.